Өзүңүз ушул жерде турсаңыз, ушул жерде турсаңыз, ушунча машина келсе каяка барасыз? Өзүңүз ойлосоңуз. Ойлоп, байке, ошону мен айтып атпаймынбы? Бул Бергөнбүздөр. Биздекилер бербейт. Бербейсиздер. Бербейт. Кандай бербейт? Бизде Анан каяктан алат? Кандай бербейт мына? Этякта 4 этаждар салынды. Сууну Ушинтип айткан. Суу берилбейт. Бербейбиз айыл өкмөт деген. Бермек турсун деген шаар эмес, этаж үй салгандай туурабы? Муну кайсы закон менен, кайсы мыйзам менен уруксат берип атышат? Кыргызча илгеркидей ат менен таш баран калат, андан башка эчтеке калбай калды. Уже нерв предел болуп баратат. тергөө иштери жүрүп жатат. 6 ай болгон. Айтканда ошондо архитектор айтып атат. Муну ким заказ берди десе, айыл өкмөтү заказ берген дейт. Бул документ эмес. Генпландын документи болуш үчүн тияктан өкмөттүн жогорку жактан кол коюлуп, бүт жана бул райондон чыккан эле жайыл өкмөттүмү? Бул архитектура, Аламединская районунун архитектура. Муну коррупциялык схема деп коет. Архитектура менен заказчик сүйлөшүп алган. Мына момундай жасап бергиле, бул генплан. Бул жөнөкөй киши муну генплан дей берет. Бул генплан көлөкөсү. Бул көчө бар да бул жерде. Мына берген пожар болсо эмне болот бул жердечи? Пожарны ар жакка кантип өтөт? Мына ошо кичинекей жол жагы. Анаке байке. Жок, аны айткан жок. Азыр деле карасаңыз, бул балкон болуш керек. Өзүндө туруп, балкон болуш керек. Район билдинг деген фирмага мына 11 этаж салабыз деп атышат буларчы. Бул каяка барышат буларчы? Суу каяктан алат? Кайсы жерге барат? Машинесин каянга коет? Балдары каяка ойнойт? Эчтеке чечилген эмес бул жерде. Президентибиздин, жогорку саясий жетекчилердин жүргүзүп аткан саясатын колдойбуз. Мындай беспределди токтотушубуз керек. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаев, сизге кайрылабыз. Чыйылдап жүрөбүз. Тияка жазабыз, бияка жазабыз. Бул эмеге гос органдарга кайрылабыз. Бир дарыя аксак. Берден ала тургандарга айтат элек да, үй ала тургандарга. Албагыла берден. Берден эч шарты жок. Эми келип алып, сен үйүң астына 9 этаж коюп койсо, сен эшиктин алдына жөн чыга албасаң, эми ушул деген жашоо. Чолпонбаев Дулатбек. Чолпонбаев Дулатбек. Кыргызстандын жараны катары жана эле ушул жаңы конуштун тургуну катары ушул курулуш боюнча элдин көйгөйүн жеткиргим келет да. Ушул курулуш Марта турган мыйзам чегинде курулуп атабы? Эгер мыйзам чегинде курулуп атса, ким уруксат берген? Уруксат берилсе, ошол проект боюнча курулуп атабы? Же башкача өзгөртүлгөнбү? Анан мунун курулгандан кийин өрт коопсуздугу кандай? Ошол жагы кандай каралган? Жанындагы автостоянкасы барбы? Бала бакча мындай площадка, детский площадка деп коет го. Ошондойлору барбы? Макул, алар бар болгондо дагы бул жерде кошуналарына. Мисалы үчүн бир мисал келтирсек, Лаңкайган азыр 9 этаж курулат экен. 150 чакты квартира. Ал жакка кандай адамдар жашайт? Мен билишимче однокомнатный квартира коет. Однокомнатный квартирага эми бизге окшогон, мага окшогон бир жөнөкөй карапайымдар келет. Ал карапайымдарда эми мисалы үчүн бардык эле маданияттуу эмес. Ал жерде сөгүнөт, кагынат, башка кылат. Анан кийин тиги бул жакта жашаган адамдардын өзүнүн укуктары бар да. Эми ал жерде ал чечинип жүрүшү мүмкүн, же балдарын ойнотушу мүмкүн, же үйүн ичинде спорт менен машыгышы мүмкүн. Эми эркин жүрө албайт. Анысас келгенсип ал жанындагы огороддо мүмкүн көчө огородунда басып чечинип жүрүшү мүмкүн, башка иштер менен алек болушу мүмкүн. Анан ал жерге огород мүмкүн бакча кылышы мүмкүн, жер жемиш өстүрүшү мүмкүн. А көлөкө болсо каяктан? Анан кийин мунун канализациясы кандай болот? Суу жагында болот, тартышта суу. Суу бул жерде бардыгына тартыш. Азыр мынакей чекезден сурасаңыз, суу тартыш. Азыр суу жок болот атат. Мына аксакал азыр айтты. Азыр эле суу жок болот атат. А эми жайында түшүнсө болот деп азыр айтып атат. Эми бардыгы эле ошондой. Барыбыз эле сурообуз, көйгөйүбүз ошол. Анан бул жерде жол маселеси. Эгер 150 квартира болсо, эми кээбиркиси 2 машина алышы мүмкүн, кээбиркиси 1 машина алышы мүмкүн. 1 машина алганда деле бул жерде каяна коет машинаны? Парковкасы жок. Кантип өтөт? Эгер пожарный машина келип калса,
кантип ушул жерде өрттү өчүрөт. Жанындагы кошунаныкы да чаап кетсе кандай болот? Эгер өрт ага чаппаганда дагы пожарный машинаны эмне бул жерде бирөөдүн дарбазасын дарбазасын бузуп киреби? Бирөөдүн эшигинен киреби? Ал үйүндө барбы, жокпу? Ал маселелерди дагы караш керек. Эми ушул эми жогорку жактагы тиешелүү адамдарга кайрылат элек да, ушул баарыбыз, ушул жердин тургундары кайрылат элек. Туура мыйзам чегинде ушул жакты карап бир чара колдонуп берсе. Азат байке, сиз юрист катары, бияктын юрист катары, өкүл катары айрым адамдар. Түшүндүрүп берсеңиз юридикалык жактан элдин атынанчы. Эмне болуп атат, булар мыйзамды куруп атабы? Мыйзамды куруп атса, балким кандай бир мыйзам бузуулар бардыр, же туура эле болуп атабы, же жеке эле бул элдин эмнеси болуп атат, кандай талабы болуп атабы? Элдин талабы болуп атканы бул общественный мненияны албай калыштı. 14-берени бар, закон о градостроительстве и архитектуре деген. Ошол жерде конкретно описывается использование земель градостроительной деятельности в границах пригородных зон. Бул пригородко пока келип турат. Айылда Гүлжар айылы. Пригородный зона болгондон кийин ошо пригород болуп турат. Шаарга карабагандан кийин азыркы убакытта бул пригород болуп саналат. Ошондо 14-беренин ичинде местный сообществонун мнениясы угулуш керек болчу. Ошол угулбай жатат. Ошол угулбаган үчүн эл дагы чогулуп атат. Анан кийин застройщик компания болсо бүгүнкү күнү айтканда ага эмес должностные лица. Возбуждено уголовное дело на должностных лиц архитектуры. Кандайча ошондо архитектура ушул объект боюнча, артыңызда турган объект боюнча, уруксат кагазын берген, уруксат кагаздарына бергенге ошол неме менен иш козголуп турат. Иш жүрүп атат болуш керек. Ошол эми бул следствиянын иши, следствие жүргүзүп атат. Анан кийин бирөөнү сен буздуң деп да айтышканга укугум жок. Бирөө менен бул общественный мнение деген бар. Элдин өгөй маселеси бул жерде эмне болуп атат? 144 квартиранын ичинде канча семья болот? Биякта таарчылык болуп атат. Көчөнүн таары, канализация жок. Инфраструктурный немесинде суу маселе, канализация маселе. Ошонун баары тең турганда эл болсо айтып атат, ушул 20 соток жерге, 10 соток жерге салынып атабы, же 8 соток жерге салынып атабы. Ошондо бул каяка батат деген сөз болуп атат элде. Анан бул местный самоуправление болсо ушунун баарын тең карап туруп, генпланды если заказывать этсе дагы туура жагынан карап туруп туура кылыш керек болчу. Анан по детальной проектировка жок. Үйлөрдүн немеси жок. Түшкөндөрү. Генпланды да караганда дагы недоработан. Сырой. Кайсы генплан бул? Бул айыл өкмөт заказ кылган генплан. Айыл өкмөт кылган заказ? Айыл өкмөт заказ кылып, ушуну кылган немеси болсо сырой болуп атат. Булардын баягы распределение земельных участков в 94 или 93 году болгон. 93 жылы ошол немеде скотопрогонный бар. Жок. Булардын немесинде, картасында. Генпланда бар. Анан бири-бирине накладка болуп эле кайсы каяка участок жылып атканы түшүнүксүз болуп атат. Айыл өкмөт деле уруксат берген да буга? Эми муну болсо сессиядан караштыбы, караган жокпу? Ошол маселе болуп атат. Аны менен дагы төрагага кат жиберилип, жообун ала элек эл. Ошол жообун алганга дагы аракет кылыш керек болуп атат. Өкмөттүк болсо, айыл өкмөт болсо иштеп атат. Кандай иштеп атат, эмне болуп атат, отчисление болуп атабы инфраструктурный проекттерге мыйзамда жазылып турат. Застройщиктер болобу, эмне болот, ошолор отчисление кылып туруп инфраструктурный проекттерге бериш керек болчу. Бул жерде дагы эми караганда дагы бир маселе бар. Общий застройка боюнча бул бир жерге келип туруп салып атканда ал жерде бир кварталды алып туруп берип атышабы, бирөө менен смежный участоктор деген бар. Смежный участоктарда пожарный проезддер деген болуш керек. Пожарных проездов нету. Как они дали заключение, тоже вопрос болуп атат. Анын баары тең эми укук органдар карап туруп, ошо оценка берип туруп калганын бериш керек.
Анан кийин биз эми ишенебиз, баягы туура каралып, элдин көйгөйүн маселесин чечкенге аракет кылат болуш керек деп ойлойм. Бул жерде эми административный территориальный болгондо дагы шаарга кирип калса деле может был мораторий деген сөз. Ал дагы эми убакыты бар. Компания застройщик болсо баттан салып атат. Эмне себептен дегенде өзүнүн причиналары бар болуш керек. Жакта турган элдер менен бир жолугуп ушундай салабыз деп бир түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбү компания? Эми андай жүргүзсө ушунча киши жыйналбайт болчу. Эл болсо ушу билбестиктен ушундай салына баштагандан кийин чогула баштады. Эмне себептен? Чыкпай атат. Келбей атабы? Ичинде жүрөт, эшикке чыгып бизге жолукпайт. Элге жолукпайт. Айтып бересиздер азыр мой. Ошол эми бул строительный компания токтотуп дегендей токтотуп кичине элдин баягы көйгөйүн жакшылап угуп, если туура эмес болуп атса ушу туура жагына чыгып туруп токтотуш керек болчу. Кошуналар айтсаңыздар. Мен ушул айылдын тургуну Алапаев көчөсүндө турам. Биз мындай чогулуш, атым Байыш Көбөйбаев. Көбөйбаев? Байыш. Байыш, байке. Биз мындай чогулушубуз биринчи жолку эмес. Былтыр жайдан бери чогулуп келатабыз. Улам чогулуп атасыздар. Улам чогулуп, улам бир нерсени убада берип кетет, эч жыйынтык жок. Күзүндө бир келгенде прокуратурадан келген, глава стройкадан келгенде баары келишип көрүшүп, мына куруп атканды границаны бузуп тур. Мына скотогонный проходтун так үстүнө жолго куруп коюптур. Буякта жол бар беле? Ортодо жол бар болчу, азыр ошол жолдун үстүндө турат бул үй. Ошол боюнча иш козголду деген. Ал биз эчтекесин угуп элекпиз, жыйынтыгын биле элекпиз. Ошончолук эле узак убакыт керекпи? Бул биринчиси, экинчиси. Бул стройканы башташ үчүн проект болуш керек. Проект бүтүш үчүн сууга, канализацияга, жолго тияктарына тех условия алыш керек да. Биз билбейбиз, сууга, канализацияга ким берген тех условияны? Биз көрө элекпиз, уга элекпиз, ким берген? Проектте көрө элексиздер. Көрө элекпиз, суусуз жок кантип бул иштешет. Ал суу боюнча мына биздин айылдын баардыгы сууга жетпейт. Мына азыр кышында бир күн өчүрсө 2 күн, бир күн берсе 2 күн бербейт. Азыр деле жайында такыр эле жумалап суу ичпей калабыз. А булар каяктан суу берет? Ким берди буга тех условияны? Ушуну бизге так айтып койсо жакшы болот эле да. Билип турушун баарын эмне үчүн тех условия беришет буларга да? Анан эми көп кабаттуу үй турса, булардын ар бирөөнүн мисалы үчүн автоунаасы болсо, парковкасы ошо парковка нормал жолу. Эми ал боюнча да тиги бала айтты, парковканы биз көрүп жүрөбүз мындай үй турган жерлерден. Жанынан нары бери машинамыз жөөгүш өтө албайт. Эми биздин үйдүн жанына куруп койсо, тегерегинен. Эми канча кишини биз кайтарып отурабыз бул жерге койбой деп. Биз үйгө кирип чыга албай калабыз. Парковка деген жок экен мында, проектте да жок экен. Каяка коет, канча киши коет белгисиз. Эч кандай маалыматыңар жок. Эч кандай маалымат жок. Бул курулуштар боюнча эч ким жолуккан жок, сүйлөшкөн да жок, эч ким айткан да жок. Биз менен чогулуп эле сүйлөшүп кетебиз. Силерге ошондор келет, убада берип кетет, дагы эле жыйынтык жок. Эгер азыр болбосо, биз мындан да жогору жака, өйдө жака чейин барганга даярбыз. Бул курулуш токтотуш керек. Кандай бир айылдын ичине келип сурайт эле бирден үйдү куруп коюшат. Болбойт да мындай. Биз ушу өмүр бою шаарда жашап, анан эми мындай айылга келип, четке келип, тынчыраак жашайлы десек, дагы жаныбызды куруп, такыр бардак болуп. Эс алабызбы, өзүнчө жашай алабызбы, же кандай? Чечип бериш керек муну. Байке, кошчоңуз бар сиздин. Мындай болот да, мен Керимов Канатбек. Мен ушу Кийизбаев көчөсүндө турам. Токко жерин айтканда мындай да, жерде 2 мамлекеттик мекеме күнөөлүү болот. Биринчиси айыл өкмөт, экинчиси архитектура. Айыл өкмөт менен архитектура бул чогулуп жасаган жумуш булчу. Анан кийин силер айтып атпайсызбы, мына проект тиги бул кишилерди айтат. Проектини, например, строящий бул организация бизге көрсөтпөйт. Аны деген строительство башталардан мурун айыл өкмөтү ушул жердин элин чогултуп, биз айыл өкмөткө башайбыз. Айыл өкмөттүн депутаттары же тиги башчысы келип айтыш керек, мына могу жерге стройка кылган атабыз. Момча кишини чогултуп алып, мурун ошондон айтыш керек болчу. Мына момдай стройка болгон атат. 144 квартира. Анан биз сурайт элек да. Аны деген биринчи суусу каяка барат,
экинчи жаман ат коту каяк барат, суусу каяктан келет. Буларга суу эмес, биздин айылга 1 күн берсе 3 күн бербейт. Бул биринчи. Мен өткөндө чогуш болгондо айткам. Муну деген сообщество берип койгон суунучу. Сообществодон эчтеке жооп бербейт. Аларга аны сууну, например, бизге хотя бы айылга бериш үчүн а дегенде муниципалитетке өткөрүш керек. Булар деген өзүнүн туугандары чогулуп туруп собрание кылып 18 сом коюп алган. А Бишкекте азыр 10 эле сом 50 тиын. Бишкекте, Бишкек шаарында мына кошулган табыз. Анан ушулар чечилбейт. Айыл өкмөт ошолорду заниматься этиш керек. Мусорду, буяк мусор каяк барат. Анан кийин детсад эмеледиги, детский площадкасы кайсы жерде болот. Анан тегерек четиндеги жүрө турган булар чоң үй болгондон тегерек четинде 7-8 метр. Мына могу жерде 5 эле метр. Көрүп атасыз жолду. Ада көрөсүңөр. Ушулар чечпейт. Анан экинчиси архитектура. Архитектура бу жерге деген ошо үйдө отуруулардан мурун деген ошолордун баарын чечиш керек да. Муну биз айтып атабыз. Ана архитектурадан киши жок. Айыл өкмөттөн киши жок. Кимге айтабыз? Силер ошолорго, биз силерге айтабыз. Силер ошолорго жеткиргиле. Жозу алып келип ошолор менен чогулуш кылсаң, биз аны айтабыз, дагы бир жолу айтабыз. Бул стройканы деген атайын архитектура инспекторлор бар. Билесиздер, текшер. Ошолор келип токтотуш керек эле да. Сапатын көрүш керек. Аны айтыш керек эле. Бунун деген парковкасы жок. Мунун суусу каяка барат? Инфраструктура. Бул жака эмес, мына биз могу жолдон кире албайбыз, кички машиналар. Бияка өй жактан өткөрөк, мына бияктан азыр өткөрүп атат, канча этаждарды куруп атышат. Эми булардын баардыгын биринчиден айыл өкмөттөргө чара колдон боюнча, анан архитектурага чара колдон боюнча эч кандай жылыш болбойт. Биз силерден суранабыз. Мына биздин эме боюнча да айыл өкмөттү чакырып, бизге ген планды көрсөтсүн. Ген планды деген же айыл өкмөт көрсөтөт, же өз архитектура көрсөтөт. Мына эч кандай представитель жок. Анан биз эмне жөн эле могу жакта пустой слово. Мына силер келдиңер, бирок силер деген эми ушу барып айыл өкмөткө жолуксаңыздар. Бул кандай стройка? Кандай отурду бул жерге? Туурабы? Анан ары архитектурага барсаңар. Архитектура мондо текшерип атасыңарбы? Муну канчанчы арматура коюп атат? 9 этаж болсо эң жок эле дегенде 32-нчи арматура коюш керек. Бул жерде моундай эле арматураны уруп атат. Аны ким текшерет? Биз жол деп атпайбы? Ошо боюнча да кылмыш. Жол дегенде болуш керек 18 метр. Могу жерде 5 эле метр. Бир жол өтүп турбайбы, көчө. Ошону да үстө салган. Алар боюнча булардын баардыгы опять же архитектура. Жерлерди деген бөлүп туруп, акча акча алып туруп анан берип коюп атат да. Түшүнүп атасызбы? Анын баардыгын эми ал биз жанында турган билбейбиз. Аларда деген ошо шаардын деген ген планы болуш керек. Ошонун негизинде алаң небеш керек. Бул эле андай нарушениялар толтур эми анын баардыгын ошолорго чара колдонмочу бул иш чечилбейт. Биринчиден бул шаар эмес да, этаж. Бул айыл. Анан экинчиден, бул эле этаж эмес. Мына бу жакта дагы, өйдө жакта дагы 3-4 жерде бар. Анын баарын мына барсаңар ошол жерге эле баралы. Булар чечилбейт. Пока ушул эки структураны бир эме айтып берейин. Мына могу жерге бул биз көк айыл өкмөттөрү ылдыйкы зонасы, 4 зонасы. Бул жерде бир эме жок, стадион жок. Бир магазин жок, чоңураак супермаркет. Бир медицинский учреждение жок. Биринчи ден соолукка эмне керек? Биринчи ден соолукка деген спорт площадкалар керек. Анан ооругандан кийин туура мектеп керек. Жаштарга бияка деген мектеп керек. Мектептин ордуна бүт бөлөк стройкалар салды. Этаж салды. Ар жагына бир садик салып 4 жыл болду бүт элек. Ушундайларды биз силерден суранабыз, чечип бергиле. Чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Биз чечпейбиз го просто. Жок, ошол жеткизип бериңиздер. Жок, сиз туура эле айтып атасыз. Сиздин айтканыңыз туура эле, бирок глобальный болуп кетет. Азыр биздин максат мына проблеманы токтотуш. Ооба. Андан кийин уже биз может быть силердин эми ушул мына эле курулуп аткан үй эмес. Ушунун аркасында ошонун аркасында Алапаев көчөсүндө 25 соток бош жер бар. Аяка 9 этаж салабыз деп. Биздин айтканыбыз ошо баардыгын кошуп айтып атабыз. Силердин талап эмне болуп атат? Такыр эле токтотуп же болбосо такыр айтып кетейин. Мындай болуп атат. Булар деген, например, стройканы күнүгө жасап атат. Эми квартиралар туруп билесиз да, 11-12 суббота воскресенье токто жок.
Булар деген ошону куруп койгондон кийин уже поздно болот, анан башталат, билесиз да. Ошого чейин биз суранып атабыз, токтотуп туруп, анан кийин андан кийин бүткөндөн анан продолжать этишпейби? Буга биз кимге барабыз? Мына прокуратура тияка келип эле кайра эле районго келет экен, район аке-уке тааныш менен ушуну жабылып калат. Эми чечилет, тергөө болот, тергөө 2 ай жүрөт. Андан эмне болот дагы ким билет? 2 айдан ашып кетти. Мен дагы ушу айылдын ушу Кийизбаева көчөнүн тургуну болом. Женалиев Бекмырза атын. Биздин көйгөйүбүз тетиги ушул айыл курулгандан бери эле келатат. Суу жок, көчө жок. Эптеп өзүбүз свет коюп, өзүбүз көчөнү жасап, кошуналар ушундай кылып жашап келатабыз да башынан бери эле. Бул жер деген Көкжар айылы да Аламидин району. Шаар эмес, этаж үй салгандай турабы. Муну кайсы закон менен, кайсы мыйзам менен уруксат берип атышат? Же айылдын кошуналардан мисалы үчүн 2 этаж, 1 этаж үй салсаң, 4 тарабыңда кошуналарга кол койдуруп келип анан саласың турабы? А булар кандай салып атат? Мунун деген салып аткан застройщикке барсаң вообще жолотпойт. Келбейт, сүйлөшпөйт эл менен, кошуналар менен. Көрөт элек биз бетин. Анан кандайча салынып атат түшүнбөйбүз. Жанагы айтып аткан аркы хоздвор деп коет. Игерки жанагы малды хоздорога деп коет. Ошонун үстүнө салынып атат, биринчи эмес. Экинчиси жанагы айтылып аткандай эле, мына көчөнү көрүп атасыңар. Жанагындай парковка маселеси. И жанагынча квартира болуп, ошо квартиранын ичинде жашаган киши болсо, булардын канализациясы каяка барат? Жыт чыгат кийин. Булар септик казып койсо. Борбордук канализация өткөн эмеспи? Борбордук канализация жок бу жерде. Анан бизде деген могу өйдө жакка да кайрылам, ушу сөздөр жетет да. Бизде мыйзам иштейбиз, закон барбы жокпу? Жок болуп атат да. Карапайым эл үчүн закон жок. Жалаң эле тетик чиновниктердин жашоосу болуп атат. Эмне үчүн ушу элдин кара көйгөйүн укпайт? Мерде эң эле биринчи ушуга решение чыгарып берген жерге айыл өкмөт күнөөлүү. Бу аксакал айтып аткандай. И муну эметип аткан аким күнөөлүү, губернатор күнөөлүү. Ошонун баарын териштириш керек да. И мону токтотуш керек. Биринчи айтсаңыздар, мен суранам. Биринчи буяктын стройканы токтотуп туруп, андан кийин ошону токтотчу органдар бар да. Ошолорго жардам берсеңиздер, силер биз териштирип. Аксакалдар биз муну териштирип эле коомчулукка чыгарып беребиз. Анан ошол тиешелүү органдар буга реакция кылыш керек да. Эмне болуп атат, кандай болуп атат? Ошол биз деген канчадан бери, былтыркы жылдан бери, ушул башталгандан бери эле ушул көйгөй чечилбей келет. Дагы эле чогулуп атабыз. Канча жол чогулдуңуз, канча жол? 5-6 жол чогулдук. Чогулганыбыз көп эле чогулдук элек. Анан даже айыл өкмөттөн реакция жок. Эч кимден реакция жок. Акимден да реакция жок. Билбейм, кайка кайрылабыз. Өкүлү келди атпады? Илгеркидей эле кыргызча таш баран калалы, кандай кылабыз аны? Болгон инстанцияга кат жиберилген. Жок, болгон жерге жибердик. Эми өкмөттөн чечим эчтеке чыкпаса, анда айыл чогулалы дагы кыргызча илгеркидей ат менен таш баран калалы, андан башка эчтеке калбай калды. Уже нерв предел болуп баратат. Айыл өкмөт. Байке, айтсаңыз, элдин нааразычылыгын угуп атасыздар да. Буга эмне себеп болуп, эмне болуп уруксат берилип калды эле? Жолду да жаап алды деп атат. Коопсуздук маселеси. Жок, маалыматыңыз барбы? Менин маалыматым боюнча бул боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. 6 ай болгон. Бул боюнча тергөө участке УУДда прокуратура иш козгоп өткүзүп берген. А бул жерден разрешенияны биздин айыл өкмөттөн албайт да. Бизде болгон калктуу конуш деп частный участка алынган. А участкадан кийин аны дальше багытын өзгөртүш үчүн райондун архитектура уруксат берет да. Градация болот. Ошол жактан өткүзөт. Ал жактан бизден эч качан уруксат албайт. Ошо райондун ичинде. Ошо жер кандай берген? Уруксат берилгенби? Тергөөчтөр жүрүп атса эмнеге курулуш жүрүп атасың да? Азыр мен мун боюнча айтайынчы, так маалымат боюнча биз земля устроительди алып келген. Барбы? Жер боюнча ушу бар да, муну иштеп жүргөн барбы? Келсеңиз, буяк тергөөчтөр жүрүп атканда, курулуш болсо токтой эле жүрүп атат, эл нааразы болуп атат. Бул боюнча кандай чара көрдүңүздөр? Кандай уруксат берилди эле жергечи? Бул жерге уруксат биз тараптан берилген эмес. Бул жактан градсовет болгон. Баягы жердин эмесин которордо, багытын которордо архитектурага кайрылган. Мыйзамдын негизинде ошол архитектурага кайрылып, ал жактан жанагы градостроительный заключение
шар куруу корутундусу берилет экен да. Ошол жактан корутунду берилген, этаж салса болот, генпланга туура келет деп берген экен да. Ошондон кийин кызыл китептерине өзгөртүүлөр киргизилип 8 этаж үй салынганга деп. Андан кийинки документтер жасалган да. Проекттери, мамлекеттик жанагы коммуникациясын кантип эсептеген? Суу жетпей атса, канализация жок болсо 9 этаж каяка менет? Булар деген ошол суроону биз ошо градсовет болот да. Райондо болот да, властьтер өткөрүп атат жыйынды. Райондо өткөрүлөт да. Ал бирок юридикалык күчү жок да, ал органдынчы. Ал рекомендательный характерде эле берет. Ооба, мында курулуш боюнча жыйын. Курулуш боюнча жыйын болот да, архитекторлор чогулуп, бардык райондогу эмелер, кызматтардын башчылары баары чогулуп. Анан ошол жактан биз дагы айтканбыз. Болбойт. Биринчиден Көк Жарда канча ошол градсовет болот, ошонун баары боюнча биз айтабыз. Эң биринчиден парковка, суу жетпейт. Биз өзүбүзгө эле, жер үйгө эле канча суу жеткире албай атабыз. Регулировка кылып, саат менен өчүрүп беребиз. Скважинадан толтуруп берип, ошентип беребиз да, сууну дагычы. Анан суу, андан кийин соц объектилер. Бул жакта соц объектилер жок. Мектептерибизге бул жакта жашап калгандар кайсы жакка барат? Биздин мектепке, биздин бала бакчаларга барыш керек. Биздики өзүбүз азыркы турушубуз менен ошону көтөрө албайт да. Мектептерибиз дагы, бала бакчаларыбыз да көтөрө албайт. Ал маселени койгонбуз. Анан баягы биздин мыйзамдарда, жанагы строительный нормаларда баягы парковка боюнча деле, бүт нерсе боюнча биздин нормалар Союз учурунда менен калган экен да. Биз айтабыз, эми берде 100 чакты квартира болсо 100дөй машина болот. Жок дейм. Ал 100 машинаны кайсы жанап отурат? Отура албайт. Анан аны айтсак, нормалар боюнча өтөт дейт да. Нормалар боюнча 100 квартира болсо норма өтөт деп архитектура башчысы. Райондо архитектурада жана градсоветте чогулганда нормаларды ачып, ошол жерде нормалар менен айтышат да. Норма боюнча ушунча болуш керек. Ал ошо менен өтөт дейт да. Ал строительный норма Союз учурундагы. Союз учурунда билесиз канча машина болчу анда. Азыркыдай машина көп эмес эле да. Кесе жакыныраак байке. Мына сиз айтып атпайсыз, айлык бут чарга, мына айлык бут түзөт турат. Строительный норманы илгерки болсо эмне үчүн которбойсуңар? Силер жазбайсыңар. Талап койгон биз айтып келатабыз. Ар бир градсоветте айтып келатабыз. Ошол жерде жазгыла, кагаз жазып кайрылгайсыңар. Бул Союз маалындагы. Азыр биз деген буга парковкага болбойт деп жазбайсыңар. Мына айлык өкмөт менен отуруп. Өкмөттө, жогорку кеңеште каралыш керек да бул нерселерчи. Каратылат ошо. Представительдер каралышына керек да. Жок, мен азыр силерге бир суроо бар да. Себеби дегенде мына өткөндө Марал радиосу келип айтканда ошондо архитектор айтып атат. Муну ким заказ берди десе, айыл өкмөтү заказ берген дейт. Значит, силер заказ бергенсиңер да мунучу. А ким заказ берди? Частник болгондон кийин айыл өкмөттүн анын укугу деле жок заказ берген. Жок, биз ошондой кылганбыз да. Биз этилге барганбыз силерге койгондур. А так документальный биз мына көчөрүп койдук. Ал жок. Анда архитектордун айткан сөзү болуп атат да, ошондой. Жеке менчик жерге биз заказчик катары жок, мындай уксаңыз, жеке менчик жерге ким заказчик болсо айыл өкмөтү деп айтат. Жеке менчик жерге анда частный үй салыш керек. А мындай квартирный үй салса силерден деген уруксат алат да. Байке, ошондо бизде частныйга да уруксат берилген. А дальнейший багытын өзгөртүш боюнча архитектуранын милдетине кирет. Ал биздин градосвет болду деп атпайбы, ошо градосветтен чечим чыгарып койгон. Аны мына сосед турат го, темир. Ошону болгондо булар менен макулдашыш керек болчу. Жок, уксаңыз, силер деген мына строительный нормага да туура келбей атат. Жанагы транспортко да туура келбей атат. Бул бир эле объект эмес да. Айыл өкмөтү канча жерге бердиңер уруксат? Ошого айыл өкмөт уруксат бербейт байке. Жок, уксаңыз, эми биз эл силерге кайрылып атабыз. Силер деген ошолорду өйдө жака жеткире эле да. Биз мен ошону айтайын деп атам. Жок, аны жеткизгенбиз. Качан жеткизген? Градосветке барып, катышып келген градосветте ушундай чечим чыгарып коюп атпайбы? Бул бир өзү болуп калып, ал жерде бир 10дон ашык служба болот градосветтечи. Алардын чечими башка болот. Бул өзүнүн настоятель айткан. Бул Көк Жар элине биз өзүбүз күйбөсөк ким күйөт? Туура, мына жерде көрүп, мына темирди көрүп, мына 9 этажка болсо үйүнө
согласие болуш керек эле. Мен деле ошо элдин тарабынан талашып турам. Анан талашып турсаңыздар кайрылдыңар ошо тиешелүү органдарга, прокуратура бар, УКМК бар, Прокуратурада уже бар да. Жогорку органдарга. Жок, прокуратура уже келип баштады, тергөөчүлөр жүрөт ал боюнча. Жок, тергөөчүлөр жүрүп атсаң эмне курус токтойбун да. Элементарды дейм, тергөө ушул объект боюнча болуп аткандан кийин токтотуп, тактап мына эл наразы болуп, ошону чечиш керек эле. Азыр мына жагы эле салып түшпөйбү. Өзүңүз ушул жерде турсаңыз, ушунча машина келсе каяка барасыз? Өзүңүз Мен ошону ойлоп, байке, ошону мен айтып атпаймынбы? Бунун жерине бар, мына мен кече жакын эле болдум. Кече Күмүшалибага барып, мечитти да чечип келгенбиз. Качан чечесиңер эми муну? Мына бүгүн чогултпайбы белдер мен. Мына кайсы күн, 3 күн, 4 күндөн бери. Бул фирмачы жада калса эмнеге элге да чогулуп же келип канча жолу жыйналып туруп бир жолу келбептир? Эмнеге? Бул же эч кандай маалымат бербей эле өз билгенин кыла береби? Жок, ал негизи боюнча бул эл менен жолугуп туруп, мына жумушту баштардан мында. Силер менен жолугуш керек болчу. Ал эми фирма жеке менчик болгончу биз аны алып келгенге биздин укугубуз жок да. Азыр чакыр мен мына коңшулар айткан окшойт деп мен 3 күн 4 күндөн бери мен байланышып турам бул. Байланыштыңызбы? Жок, мына элдер менен ал чакырган окшойт деп. Ана нарушениялар боюнча эмнеге мына сиз эми келдиңиз, жол эме жер боюнча эмеге адис Градсоветте эмне дедиңер эле? Главный архитектор менен чогуу айткансыздар, дети жол бар. Эскотопрогонный жол бар деп айткансыздар. Прямо эже ончукпаңыз, бар ал жыл уруксат бергенбиз. Кана жол? Азыр жолго стройка жүрүп атат. Ал даже эмне үчүн нарушение болгондо сиз келип карап койбойсуңар, силер айлык өтөт. Мало того, что жолду жапты, азыр ошо аяка дети заборго впритык азыр балкондорун чыгарып атат. Снипті сақталбай эметип аткан архитектурада главный архитектор айткан, забордон 6 метр алыс салынат деп. 6 метр эмес 2 метр калтырган, эми ошол 2 метрге өзүңөр көргөндөй дети экинчи этаждан баштап уже балкон туруп атат. Эмне үчүн нарушение болуп атканда келбейсиңер? Арызданып атпайсызбы? Азыр кирип көргүлөчү, баратасың. Моракейде азыр 140 квартира болот деп атат да. 140 квартирада ар кандай эл жашайт. Анан ошол элдин ичинен бар, бала деген бар, балдар деген любом случае мусордат балкон. Тегерек четтин бар мусор болот. Этаж үйлөрдү көрүп атабыз. Бул айылдагы жашаган этаж үй эмес, шаардын ичи кандай көрүп атабыз, мусорго толуп турат. Могу жер өзүнчө шаңкай болот, жыт чыгат. Биз ошондон опасаться этип атабыз. Ошон үчүн могу жерди токтотуш керек. Жүрбөйсүздөр анда бар, көрөсүз. Мен сурөбүз. Анан да бир эмеси, мынакей мен да бир мисал келтирип кетейин. Бу жерде жолдун жээгине кафелер салынбадыбы? Ошол кафени салып атканда кожоюндору бизди чакырып, биздике эме кылып жөнөкөй эле кафе. Ошолор уруксат алып салган. 9 этаж эмес. Тетиги жолдун жээгинде. 1 этаж кафелер эле уруксат алган. А булар деген азыр барсаңар деген эшигин ачпайт. Жолобойт, элден качат. Азыр сөзү бар дейт, ошо билгениңерди кылгыла деп айткан. Мына жооп берип койчу. Тек сууга ким берет? Кошчоңуз бар, азыр бияк айткан. Суунукуну берсинчи. Сууга ким берет тек сууну? Сууну бизде деген булак азык деген сопу бар. Силер айыл өкмөтү ичиндеби? Сууну колдонуучулардын бирикмеси. Билебиз, ошол берип койдуңар. Берип атсаңар, могу 140 квартира кантип бересиздер? Ошону ойлондуңар. Бөлүнгөн жок, бизден бөлүнгөн. Анан каяктан? Бул селеге окшолот да. Жок, бизге трубаларга кошулган эмес бул. Жок, анан каякка кошулган жок. Алган эмес. Жок, ошого барат. Текстура алган эмес бизден. Урматтуу, атын жок айтып койсуңуз. Эдил менин атым. Фамилияңыз? Акжолтоев Эдил. Акжолтоев Эдил, бул Тукжар айылдык аймагынын жер адиси. Жер адиси болом ага. Эми силердин жерде салынып атса бул. Анан бул тетиги ылдыйга айланмага чейин түшүп барып Бишкек шаарынан суу алып келбейт да. Силерге эле кошулат да. Бул ошону эле көздөп турат да. Бизден тех условия алган эмес. Бизге кошулган эмес. Биз башында эле булар проектти өткөрүп атканда биз айылга жеткире албайбыз сууну деп силерге бере албайбыз дегенбиз. Мисалы 140 мон салып бүткөндөн кийин 140 киши келип алат да. Анан силердин тургун болот. Алар келип бизге суу бербейсиз, эмне кыласыздар? Бизден суу ала албайт. Бербейсиздер. Биздекилер бербейт. Сопу бербейсиздер. Бербейт. Кандай бербейт? Бизден анан каяктан алат? Кандай бербейт мына? Этекта 4 этаждар салынды. Сууну ушинтип айткан. Суу берилбейт. Бербейбиз айыл өкмөт деген. Бермек турсун деген
Тетякта бизге тиешеси, айылга тиешеси жок. Мына былтыр барып туруп, ошол амандык кармап алып биз. Жана СОУПнун начальнигин. Стройкага суу берип аткан строительдерге жана 12 этаж салып аткан жерге барып кармап алып, шлангысын алып келип, ошо аманды алып келип алып, СОУПнун начальнигин. Эл айыл чогулуп туруп кырктырганбыз. Кырктырып, эми суу берсең аман таарынба. Суу элдики. Сууну сен өзүң билгендей бир 30 000 сомго берип коюп, эмне 30 000 сом проблемаңды чечтиби сенин деди. Сен ошо 30 000 сом жетпей атса, бизге айтсаң, биз айыл чогултуп бермекпиз. А сен эмнеге бирөөгө бересиң айыл? Элдин согласованиясы менен бересиң сен чужойлорго сууну. Элсиз суу бере албайт. Туурабы? Суу элдики. Мисалы, Эдил мырза, сиз могу бербейсиз, кантип бербейсиздер буяка? Көкдан башына туруп атпайбы? Каяктан алат сууну, анда айтасыз. Айылдын үйлөрү бар, үйлөр бар да. Атырам ушул суу бербейбиз деген жөнүндө, мына стройка салынып атат, тетигини тартып койгулачы. 12 этаж. Ошол суу деген азыр бир тоок сарай салсаң, суусуз салынбайт. Тетиги 12 этаж, 14 этаж. Кантип салынып атат, суусу жок. Мен бир водовоз көргөн жокмун ошо суу ташып келген. Ошол жерден биздин трасса өтөт суубуз. Ошол жерден эски колонка бар чыгып турат. Ошондон колдонуп эле айтат. Биз деген ошол аманга дагы мен лично айткам. Сен барып тет жерди контролдо суусун жап. Мына айыл өкмөт кайда карап атат? Ал караган жок. Ага баары бир. Биздин аманыбызды былтыр дагы күзүндө собрание кылып, отуруңуз. Собрание кылып турупчу. Аманды алдырганбыз. Сууну осону жойгула. Сууну элге койгула да айыл өкмөткө бергиле. Айыл өкмөт жооп берсин. Ошол осочу мына мисал үчүн. Бирдеке болсочу. Ошо сууну дагы оңдойлбайт экен. Карызын төлөйбайт экен. Карызын айыл өкмөт төлөп берет экен. Бирдеке болсо айыл өкмөт акча чыгарып берет экен. Андан көрө айыл өкмөт эле алсын өзүнө. Рас баарын финансировать этип аткандай. Мен ушул боюнча ал осону жоёлу кереги жок бизге. Ал уже осо мал урматтуу Көкжай айылынын тургундары, осо уже указ токтом келген муниципалдык ишкана катары айыл өкмөткө кирет. Бай осо СОУПу жок болот. Аман СОУПу айыл өкмөттүн балансына өтөт. Анда айыл өкмөт жооп берет. Айыл өкмөт жооп берет. Мен силерге айтайын, кийинки неделяга Аманды чакырайын. Бул жерге кайсыл жак менен соглашение бар, кандай берген курулду. Бул боюнча мен силерге кийинки неделе мына строй компаниянын жетекчисин чакырып письмону берип, алардан алып, мен силер менен дагы жолугам кийинки неделе күнү өзүм келип. Болбосо деген документтер бар. Азыр мындай кылса болобу? Келбейт экен, письмону берем. Болбосо через милиция болсо да чакырышка акым бар менин. От формы независимый форма собственности жеке болсо да айыл өкмөттүн балансында турганын бизге отчет кылыш керек. Мен аны чакыртырам. Кийинки неделеге письмо берип чакыртырып, ал сууну кайсыл жактан алат, парковканы кандай алат, кандай разрешение, бүт документтерин алам, юрист менен макулдашып, мен Тимурдун эмнеси бар, телефону. Ушул жерде дагы жолугушабыз, кандай болгон документтер. Менин атым Нурсейит, фамилиям Мамбетказиев. Ушул жердин тургуну болом. Анан могу жерден азыр мындай чоң маселени карасак да. Мореки жер мында бир 30-25 жыл мурун жеке менчик үйлөр курулсун деп берилген бул жерлерчи. Документ боюнча. Ошо документ, ген план жасалган. Ошол документтин эмеси менен документ менен могу жерде тургундардын ошо документ, ген план боюнча курулуп аткан үйлөр. Азыркы мезгилде бул жерде 80-90% уже жеке менчик турак жайлар отурукташып калган. Эми азыр мына кече мен архитектурага барып, тияктан схемасын алса, калай айтып атат. Биз жаңы ген план боюнча бенге көп кабаттуу үйлөр болот деп. Эми ошо ген пландын үлгүсүн силерге көрсөтөйүн. Мынакей. Азыр каякта турабыз биз? Мына биз азыр мына Кийизбаев көчөсүндө биз примерно могу жерде турабыз. Мына могу жерде. Могу жерде көп кабаттуу үйлөр болсун деген мореки квартал ушундай ошол көп кабаттуу үйлөр болсун деген ген план боюнча, ген план эмес. Бул ген пландын бир эле бөлүгү же болбосо зонирование деп коет да, схема. Бул ген план эмес. Бул бага эч качан бул документ эмес. Ген пландын документи болуш үчүн тияктан өкмөттүн жогорку жактан кол коюлуп, бүт жана бул райондон чыккан эле жайыл өкмөттөнбү? Бул архитектура, Аламединская районный архитектура. Бул жака бүт жанагы инфраструктурага кол коет. Суу каяктан келет, свет каяктан келет,
канализация кантип чечилет, бала бакчалар каяка турат, мектеп каяка турат. Булардын баары бул жерде жок. Бул жөн эле схема, даже көчөнүн аттары жок. Эми ушунун негизинде могу курулуштар азыр курулуп атат. Ушул эле негизинде. Муну коррупциялык схема деп коет. Архитектура менен заказчик сүйлөшүп алган. Мына момундай жасап бергиле, бул генплан. Бул жөнөкөй киши муну генплан дей берет. Бул генплан көлөкөсү. Бул генплан эмес. Ошон үчүн биз бул курулушка баары ушул тургандын баары тең каршыбыз. Булар абдан туура эмес курулуп атат. Тезинен токтотулду деген биздин сунушубуз бар. Ушул мен айта тургам. Анан өзгөргөн жок, мурункуча турат. Анан дагы эгерде көп кабаттуу үйлөр курулса, мына теже 15 этаж курулду. Бул экологиялык бузулат. Жалаң эле биз эмес, Бишкек шаарына таза аба кирбейт. Мына тосту тигеле. Көрдүңүзбү? Тосулуп калды. Эгерде алар айтат, жок, могу жеке менчик үйлөр от жагып, тияктын баары тең иш кылып атат деп. Ой, биздики 90% газ загазирован. Газ менен биз чыгабыз. Бир дагы жыт чыкпайт. Мына могулар өмүр бою токтотот. Могу үйлөрчү. Бүттү. Шамал тиякка келбейт. Бишкек шаарынын абасы бузулат. Муну экология бузулуп атат. Экология бузулганда бересиңер. Ар кандай оорулар пайда болот. Бүт жаны тескери туура эмес. Себеби бул жерлердин баары тең ачык болуш керек. Ачык болуп, жел эми тоонун этегинде турабыз да. Тоонун этегинен таза аба жүргөндө шаарды барып, анан эмне болуп тазалап кетет да. Мына ошо экология бузулат деген ушул. Мен айта турган оюм ушул. Бул жерде эме болот. Бул айтып атпайбы, бул генпландын эме көчүрмөсү деп. Көчүрмөсүнүн эмеси бул. Бирок билесиз, Кыргыз Республикасы закону боюнча жерге этаж салаардан мурун бул адегенде жерди сатып алыш керек. Ал хозяинданчы. Ал бул мындай пландан бул болбойт ал. Адеген мен, например, үйүмдү эгер саткым келбесе, ал эч кандай мындай стройка кыла албайт. Бул жөн эле ушуга тууралап туруп анан баштап атат да. Биз дагы бир жолу суранып атабыз. Ушуну токтотуп бериңиздер. Андан кийин ошо мына көрдүңүзбү, айыл өкмөт эчтеке чече албай атат. Значит, архитектура менен чечип туруп, андан ары кетиш керек. Көрөлү. Иним, ичине жүрүп, жок, ичине киргенге мыйзам бузуп калабызга сырттан эле чакыралы да азыр. Ичине киргенден бул экономик каядан кирет? Сыртынан көрсөтсөңүз да сыртынан эле. Көрсөңүз, архитектурадан киши бар бекен, келсе ошол жүрсө болот. Шон барабыз тага да. Урматтуу көрчү, азыр мынакей жер элдер айтып жаткан жолду, хозяйственный жол дейт, бир кичинекей жол өткөн экен, ошондо жаба алды дейт, элдер киргизбейт дейт. Ошолорду азыр жерине барып көрсөтүп беребиз деп атат да. Жана генплан боюнча деп атпайсызбы? Кандай дейсиз беге? Бул генплан боюнча илгерки эле 92-жылы бекитилген генплан мына жаңы конуштугу. Ошол эле турат азыр. Архитектурада башка генплан жок. Азыркы көрсөткөн генплан эмес. Бул жана архитектураны чийип койгон шабашкасы. Грейтон деген фирма экен, Грейтон фирма экен. Гал ачпайт, чыкпайт. Байкелер, салам алейкум. Прораб же фирманын өкүлү болсо, чакырып койсо жакшы болот эле. Журналисттер келди. Чалбайсыздарбы? Элдер да келип атат ушуга, журналисттер келип атат. Чыгып койсо жакшы болот эле. Моякты тапчы жолду мына. Жолго таппак салды. Кай жерде жолун көрсөтсөңүз? Жол жок. Мына Кайрат. Пожарный проезд болуш керек да. Кана пожарный проезд? Каякта? Артына, мына, карат, мына. Сап-салып мына. Мына, көрдүңбү, мына. Балкон чыгат. Бул түздөн түз нарушение болуп атат. Эмнеси бул? Уже бул берки жактын границасына кирип кетип атат. Могу көчө кеткен, могу жерде көчө бар. Бул көчө бар да бул жерде. Мына берге пожар болсо эмне болот бул жердечи? Пожар менен ар жакка кантип өтөт? Мына ошо кичинекей жол жагы. Анакей байке. Могу көчө болуш керекпи? Бул жерде жол болуш керек, хоз бар. Ар жагынан тарсаксак болот. Хоз дорога дейт. Бул эле эмес, нар жакка барсаң, могу жер, могу бояктар. Чыгып кеткенде, могу чыгып кеткен. Могу чыгып кеткен. Где-то 4 метр могу. Нар жагынан жакшы көрүнөт да, нар жагынан. Кая, нар жагынан жакшы. Кандай өтө алабыз мындай? Бул уруксатпы, салып аткандардан уруксат алсак, өтсөк. Буларга деле ошо жакшы да, заинтересован. Булардын үйдөн өтпөйт, кантип өтөт. Мына азыр белде эме салынып атат. Эми 2 этажды жана таунхаустарчы. Буяка таунхаустбу? Үчөө түшкөн экен. Эми азыр карабайсыз, карабайсың тетиги. Эми карабайсың эми. Бул балкон чыгып алганын карабайсың.
тетиги жолдо, көрдүңбү эми такалып отуруп. Могу карагай өтүш керек беле жол. Мондай тетиги забор туруп күрөң. Ошол жолдун наркы чекеси. А бул забор жолдо туруп атпайбы? Бул өзү чыгып кеткен. Мажаны тартсаң жакшы болот эле, көрүнүп турат. Балкон боюнча бияка кирип кетти деп атасыздарбы? Ал такырlı кирип кетти бул жака. Оператор ошол жака барса, мына могу жолду карасаңар, моундай эле жол чыгыш керек. Жок, мына уксаңыз, мына могучу. Бул ар жагы 1,5 метр арып туруш керек. Мына бул уже бери келди. Келген аман жакын. 1,5 метр болуш керек. Жок, мына ол дуал өзү 4 метр чыгып кеткен. Жок, аны айткан жок. Азыр деле карасаңыз, бул балкон болуш керек. Өзүндө туруп, балкон болуш керек. Бул жерде 6 Жер метр. 3. Можер кандай болуш керек? Түшүнбөй атам. Жер 1,5 метр хотя бы болуш керек. 6 метрдик эме керек. Много дуал. Хорошо. Много дуал. Койсаң бир өз айталы. Много дуал өзү чыккан бияка, такыр. Жолдо турат. Бул дуалдан ар 4 метр ортодон жол кетиш керек. Мурунку хажайын чыгып кеткен. Тактан чыгып, чөткө тартыш керек да. Эми азыр мынагу жаңы стройка так жолдун үстүндө турат. Жолдун үстүндө. Как вы видите, идет вот эта стройка на улице Гейзбаева, по улице Гейзбаева. Он в данное время он строит на дороге. Эта дорога вот 4 метра, потом, если можете посмотреть, это продолжение Гейзбаева, это дромные дома идут. И он прямо на этой дороге строит дом. Не соблюдая СНИП, он не только не соблюдает СНИП, он уже построил на дороге, еще вот, как вы видите, балконы уже прям на заборе стоят. Этот забор относится уже к этим людям. К соседям. Предыстория. Вы сказали, что принимали участие в каком-то совещании. Да. Что было сказано? Да, мы участвовали в градсовете, когда принимали решение по разрешению строительства этого дома. Мы с жителями пошли, и на градсовете даже члены комиссии возмущались, говорили про все наши проблемы, про канализацию, про воду, про детские площадки, про стоянки для машин, о том, что если будет строительство, будут работать башенные краны. И сейчас идут очень много этих дел, потому что этот башенный кран может уронить что-то тяжелое, может уронить на соседей, на дома их. Так впритык строят частным домам, что есть такие сильные нарушения. Мы подумали, что и говорилось про дорогу, именно про дорогу. Сейчас он, оказывается, именно про дорогу. Сейчас он, оказывается, не работает. Главный архитектор нашего района сказал, что здесь есть дорога, что они дали разрешение. Потому что когда-то мы ходили насчет дороги, нам говорили, что дороги здесь нет. А потом, выясняется, он сказал, что есть дорога, как положено, 4 метра, здесь прогонная дорога называется. Но мы сами вот увидите, мы сами по метру отступили, сейчас 6 метров дороги идет и утыкается вот в это строительство. Мо жол боюнча айтып атпайсызбы? Мына жол могул ортодо скотогонный парагон деген хоз жол бар. По проекту, генплан боюнча. Мурунку кожоюн, мына жер участканын кожоюну өзү 4 метр чыгып кеткен. Өзү чыгып кеткенби? Мурунку кожоюн чыгып кеткен. Туура эмес чыгып кеткен. Жолдун үстүнө тиги забор коюп койгон. Эми кийинки строитель мына көрдүңөрбү? Жаңы стройка так жолдун үстүнө турат. Жолдун үстүнө турат. Атыгы жол норма боюнча мына дуалдын нар жагына 6 метрден ары башташ керек. Алардын вообще кире албайт. Ушуну келсеңиз бияка койчу. Өзү мурдакы эси могу 4 метр чыгып кеткен. Туура эмес чыгып кеткен. Ошо могу дуалдан нары 6 метр нары курулуш керек беле? Мына дуалдан нары 6 метр нары курулуш керек болчу жаңы стройка. Азыр болсо мына жолдун тең ортосунан баштап куруп атат. Ошо менен жабылды жол. Жол жок бүттү, жол жабылды. Эми андан сырткары да балконду карабыз. Бул үйдүн үстүнө чыгып кетет уже. Туура эмес болгон да. А бул боюнча былтыр күзүндө милициядан келишкен, жол боюнча туура эмес экен, иш козгоюп кеткен, дайын жок. Билбейбиз. Жолда жабылып калды. Эч ким жол жабылып калды. Могу жол келаткан жол. Ушул жол аягына чейин ачык болуш керек болчу. Жабылып калды, азыр бир машина эмес киши өтө албайт жактан. А бул ошол фирманын өкүлү эч кандай түшүндүрмө бердиби? Фирманын өкүлү сүйлөшпөйт. Биз топтолуп эшигине келсек эшигине чыкпай койду. Чоңдор келбейт. Стройкада иштеп аткан рабочилер мен билбейм деп тура беришет.
Булар билбейт да, действительно. Кожоюндар келди. Частный собственность деп прокуратура келип туруп кире албай койгонда. Анан прокурор азыр прокуратурадан алып салган турбайбы жана эмне деген тергөөсүн алып салган турбайбы. Баарын бүт баарын көрүп туруп анан жана Аламединский өткөзүп беришкенде анан Аламединский барып сурак бергенбиз. Анан алар айтып атышат, что эме деп сотко өтүп атат деп. Аны пока өтүп атабы, эмне кылып атат дайынсыз да. Чакырат эле, сот боло турган болсо чакырат эле да. Биз барып бергенбиз. Биз Градсоветке да барып биз айтканбыз ошону, болбойт бул. Мына болгону мына моюнда бир трансформатор турат. Мына ушул баарыбызга. Кегести көтөрө албай калды. Баягы суук болбодубу 3 күн. Өчтү. Көтөрө албай калды. Болгону мына бир могу. Эми мунун айткан сөзү бар, могу айыл дейт, айыл мен бир тууган тайкем дейт, бөлөм дейт. Ошондо мен 150 күнү суу тартып келем дейт. Өйдөдөнбү, тияктанбы? Өйдөдөн жана айыл деген бар эмеспи? Билбейм. Шаарга карайт да, шаарга. Ошондо мен сүйлөшүп туруп, мен ошондо менен бир тууган жээмде жана Шакку деген бар эмеспи? Шакку качып жүрбөйбү? Жана айылдын эмеси. Шаршембек Абдыкеrim. Шаршембек. Ошо менен экөөбүз бир тууган жээмбиз. Ал менен сүйлөшүп 150 менен суу тартып келем бияка дейт да. Ал канализацияны каяка кошулат, мен түшүнө албайм. Biz ошондо эле айтканбыз Градсоветтен, айтсак болбой койушпаду. Разрешительный документтердин баарын берип койду. Анан бияка келип калдык. Жана айтып аткан объект тиги бул болуп атпайбы? Эми муну бош турган жерге, муну бош турган жерге 1 участок. Ошол жерге 9 этаж курабыз. Дагы мындан башка? Без подъезд. Мындан башка 144 квартира эмне жерде турат? Бияка турат. Иә, мында турат. Бул 5 подъезд. 5 подъезд, 9 этаж. Могу жерге. Мына жерге 9 этаж курабыз. 5 подъезд. Өсүп тур канча киши болот? Мунун каягында жолу бар. Ушунда ошо тарта кетсең, бирөө ошого келесиң, келесиз өтүп келе жана. Ошо экөө катарлаш эле турат турбайбы? Катарлашып салабыз деп атат да. Бирок булар ишин баштайлык. Биз бул жөнүндө барып бергенбиз. ГКМда жатат, балдар келишкен сразу. ГКМнын балдары келишкен, Ген прокуратурадан балдар келген, ошонун немелери бар менде, телефондору бар. Жумуш баштаса эле мага бизге чалыңыз деп. Бирок башка бир фирма даярдык көрөт. Бул башка фирма архитекторлорго кагазын тапшырыла экен, өткөрүлө экен. Алар пока баштаган келелек. Биз баягы тияктан ушундай деген сөз болуп калса керек го. Сразу токтотушуп келди. Бирок геологический эмелердин шурттарын 4 жерден шурттарын алып келип атышат өздөрү. Месин алып кеткен. Грунт. Акырын даярдын көрүп атышат. Даярдын көрүп кагаздарын бүтүрүп атышат тиякта. Ушундай болуп атат. Мына ушунга 9 болуп атат, 9 этаж, 5 подъезд. Ким ошо балкондон туруп бир тамакынын учогун өрүп тийбейт. Эч ким эме кепилдик бере албайт да, туура. Биз мына менин үйүм бул. Мына бул баланын үйү. Наркы үй. Менин үйүм наркы. Бул байкенин үйү. Эми эшигине мен канча киши менен кайтарып отурам, машина коюп отурам. Парковка менен да согушаш го дейм. Ушу күнүгө ошо да. Ошо? Күнүгө ошо болот да. Чыгып өзүң чыга албайсың, кире албайсың. Жол болгон бирлик өчөт дейм. Анан бул салынса, анан бейинге дагы түшсө, бирок бул реестрде жок экен булчу. Бирок бул салабыз деген ойлор бар. Аракет кылып атышат тиякта, кагаздарын жасап атышат. Айтсаңыз эмне болот буяга? Буякка да башташтыбы? Бул бияңеде баштайбыз деп, бул май айында могу кошунабыз сатып кеткен. Район билдинг деген фирмага. Анан кийин алар келип бүт баарын тең талкалап, бүт баарын тең чыгарып кетип, 22 декабрда тракторлары менен келди, эмеси менен чоң-чоң эме камаздары менен келип, грунттарын башташты. Анан баштаганда бардык биз жителдердин баары тең каршы чыгып, канакей көрсөткүлө, канакей немеңди эчтеке көрсөтө алган жок бизге. Эчтеке документтер жок, эчтекеси жок. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, көчө аябай тар. Эмне көчө, кайсы көчө бул? Мына Көлбаева деген көчө, биз Көлбаева көчөнүн тургундарыбыз. Анан кийин көрүп атасыңар, эч көрдүңөр аябай тар. Не то что там эмети салмак түгүл, басканга дагы орун жок бу жердечи. Анан биринчи мен айтат элем, суу маселеси. Мына 10 канча жылдан бери мына айыл өкмөтү турат моюнда суу маселесин чечкен киши жок бу жердечи. Суу маселесин. Анан мына аркаңарды көрүп атасыңар, мына 14 этаждан 8 үй салынып атат. Мына 500 квартираны эли. Мына 11 этаж салабыз деп атышат буларчы. Бул каяка барышат буларчы? Суу каяктан алат? Кайсы жерге барат? Машинесин каянга коет? Балдары каяка ойнойт? Эчтеке чечилген эмес бул жерде, эчтеке чечилген эмес. Эптеп эле салып. Эптеп салып эле сатып кетиш керек, андан кийин эмне болсо ошол болсун. 12 соток жер.
12'de болбойт, 10 эле болот. Биягында кошуп алышкан өзлөрүчү. 4 метр бияка чыгып алган өзлөрү дагычы. Сиз айтпадыңызбы, бул жер сатылар, салына элек, бирок уже кардарлар. Кардарлар мына 2 күн мурун келип алып бир жигит келди. Мен 7-таштан алгам дейт ушул жерденчи. Сатылып кетти. Сатылып. Ал мен кантип аласың дедим. Мына көрдүңбү, эчтеке жок турган жерге кантип аласың сен? Кантип эметесиң? Анда мен барайын анда фирмага. Анан алар минтип айтты дейт, бир 10 күн мурун элдин баардыгын ызычуу чыккан. Анан биз документибизди жасатып атабыз, эми даяр болот биздики, ала бергиле деп айтты дейт да. Ошентип ошол жигит келди. Анан мынакей мен кайрылат элем. Мына берип аткан органдар айланайын, каякта карайсыңар? Кайсы элге? Биз мисалы үчүн ушул жерди алып атканда айткан, ошондо ген планды караганбыз, көргөнбүз. Көрүп тургандан ошондо айткан болчу да, ой, бенде жалаң эле жапыс үйлөр салынат. Этаж үй болбойт деп. Этаж үй деген качан чыкты? 3 этажга чейин салса боло берет. 3 этаж деп. Эми 3 этаж биздер айттык, бул фирма келиптир, өткөндө бир 5-6 юриси келиптир, эмесиге коммерческий директор айттык, 3 этажга, пожалуйста, салгыла депчи. Каршылыгыбыз жок дедик. Но эми 11 этаж деген бул эмне деген шундук? Айланайын бир күнү басып да калат булчу. Эменичи. Анан канча киши келет келип алып. Мусордун баары тең билбейм, мусорун каяка алып барат, бок жинен каяка алып барат, канализация жок, бок жинен каяка алып барат. Суу жок болуп атса, этаж 11 этаж болсо, суу бизге жетпей атат бияктачы. Мына ушул азыр эки эме бар да, 153-линия, 75-линия. Ошону араңдан зорго жумалап күтүп калабыз. Ай, суу жок, челектердин баарына мынакей жаш балалуу мынакей кошуналардын баары турат. Жанагы 5 литровый, 10 литровый челектердин баарына үйүнүн баарын жайнатып койгон. Үйдүн ичинин баарын жайнатып коюп койгон. Суу келгенде толтуруп алып. Суу келгенде толтуруп алып, ошону ким менен момунтат колдонобуз? Арыктын суусун колдонобуз, үйдү жууганга, шыпырганга, андай-мындайгачы. Ичкенге эле суу ичкенге эле калат да. А биз калганынын баарын арыктын суусу менен колдонобуз. Анан бул эмне деген жашоо, бул эмне деген турмуш? Фирманын өкүлдөрүнө айттыңар, келди деп. Фирманын өкүлдөрүнө келсе келбейт буларчы, келбейт. Жанагынтип бизге келди, эмне немеңер бар деп айттык биз ушундай. Жок, 3 этажга макулбуз. Андан аркага макул эмеспиз десек, деп алып кетип калдышты. Эчтеке да унчугушкан жери жок. Айтышкан жок эчтеке деп. Анан сатып алган карттар да келди деп атасыз, Анан сатып алган карттарлар ушинтип эле былтыркы эмеден бери, майдан бери келип атышат да. Келип эле жок болуп калат, да. Анан кийин мен өзүм 2 күн мурун көрдүм, ошол жерде туруп, ошол жигитти көрдүм. Ошондой 7-этажга деп ушинтип келди. Анан мен айттым, кантип эметесиңер депчи, биякта эчтеке жок болсо, кайсы жерге алгантасыңар депчи. Ошо сатып рекламасын көрдүңөрбү же? Жок, рекламасында мен уулум карап атат, реклама чыккан жок дейт, бирок жанагынтип кардарлар келип атат да. Рекламага чыккан жок дейт, башка жактарын чыгарып атышыптыр. Анан Грейтон групп чыгарып атат. Анан кийин Грейтон групп кайсы жанагы? Жанагы Кийизбаева 26А деген ошо Грейтон групп. Бизде болсо Райан Билдинг деген компания биздечи. Бул эмеде азыр барабыз го, Баялиновада Биком деген. Мына жөн эле азыр мына ошол көчөдө өткөндө эме куруп атышат, биринчи этажына жанагы эме бетонун алып келген машина бүт жаап коюптур. Эки жагынын баарынчы. Жаап койгон. Өтө албайт. Себеби машина каяка өтөт? Болгон 3 метр жер болсо каягына өтөт. Жаап коюп, чоң эмесин жанагы цементовосун коюп куюп атышат да. Анан бул эмне? Мына азыр ушул жерде да ошондой эле история болот бенде дагычы. Бенди баарын жаап коет. Анан кийин курат, куюшат. Андан башка кайка алып барат бул эмесинин баарын теңчи. Анан кайрылат элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушу качан бир ушул элдин көйгөйүн чечип бересиздер. Эл ушунча эл кайрылып атат сиздергечи. Чечип ушундай жерлерге эмнеге мынага ташка курулат? Биз деген ошо шаардан үйүбүздү сатып келип ушенге тынчыраак жашайлы деп келгенбиз. Сатып алганбыз, эч кандай басып алган эмеспиз бендичи. Басып алып айтып атышат жанагы группага жашып, басып алышкан булар тигинткен. Эч кандай басып алган эмеспиз. Сатып алганбыз. Сатып алып канча жылдан бери куруп келатабыз. Дагы эле бүтө элекпиз. Но эми азыр жок дегенде тынчыраак жашайлы, пенсионер болуп киши неберелер менен тынчыраак жашайлы десек, дагы ушундай ситуация болуп атат да. Келип алып эми булар эмне сатып берет дагы болду, эчтекени билишпейт. Суусун эмне болот, эмеси эмне болот. Калыгул Оли айткандай, биринин үстүнө бири сийип отура береби эмичи? Биринин үстүнө бири сийип, андан башка эмне кылат? Сасыктын баары каяка барат? Эмне кылышат? Алып аткан, мисалы үчүн алабыз дегендер дагы кичине ойлонсо болмок. Каяка барып атабыз, эмне алып атабыз, кандай үй алып атабыз? Алар деле оңой акчага алган жок да, туурабы? Оңой акчага алган жок. Метр квадратты канча бир доллардан алып атышат. Бул оңой акча эмес бул. Карапайым эл үчүн бул оңой акча эмес, анын баары теңчи. Жөн эле табылбайт. Азыр
кыйынчылык кымбатчылык болуп кетти. Ошол кайрылуу президент айланайын Камчыбек Кыдыршаевич кичине карап берсеңер, чечип берсеңер элдердичи. Элдердин көйгөйүн кичине карап, чечип, ошол фирмаларды чакырып сүйлөшүү көптөн бери ушул көптөн бери мынакей чыңалып келген. Биз айыл өкмөтүнөн баштаганбыз биринчи. Айыл өкмөтүнө барсак айыл өкмөтү мынтип айтты. Менден мындай уполномоченияны алып салган. Андан кийин ушул элдер чогулуп алып архитектурага бардык. Архитектурага барсак мынтип койду. Бизге мындай азыр проект түшө элек деп койду. Именно биздин район билдинг жөнүндө айтып атам да. Ошентип койду. Андан кийин эле немеге бардык. Прокуратурага канча жолу бардык. Зам акимге бардык. Зам губернаторго биз неметпеген жерибиз калган жок. Биз азыр письмонун баарын тең тиги ГКМБга да жаздык, баарына президентке да жолдогонбуз. Көп биз көп жаздык аябайчы. Каттарды көп жазып, көп кайрылдык. Эч жооп деле эметкен жокпуз да. Мындай жооп келген жок бизге. Элди укпай да, элди уккан киши жок азырчы. Ошон үчүн кайрылат элем да. Ачыкка чыгып журналисттер менен коомчулукка чыгалы деген максатта айтып чалдып атасыздар. Ошентип азыр ачыкка чыгып, эми силер кичине биз үнүбүз жетпесе, силер кичине журналисттер үнүбүздү жеткизип берсеңер, жеткизип биздин үнүбүздү укса, жөн эле туруп эле, жөн эле разрешение бере беришпесе, текшеришсе, карашса, ээн жерлер канча көп. Мен ушунду айтат элем да дайыма куруучуларга. Жөн эле келип эле кичинекей 6 сотук, 8 сотукка тыгылышпай, канча ээн жерлер бар. Ошол жака барып, элдин да кичине ошондо мен айтат элем, ой, рахмат силерге. Ошол жерге мектеп салып, садик салып берип, инфраструктуранын бүт баарын киргизип, түзүп берип баарын тең. Ой, коммуникацияны түзүп берип коюп ала салса, элдин баары ыраазы болуп, батасын берет эле. Батасын беришет эле. Анан эми ушундай жерге келип алып тыгылып эле анан кийин эле жарадай болуп эле бир жерден эле мектеп чыга калса. Электр энергия бар, жол бар, суу турат, анан канализацияда бирден болуп чечсе. Эми ошентип ойлоп атышат, бирок суу маселеси билбейм, 15 жылдан бери чечилбеген суу маселе канча чечилет мен айта албайм. Мына ал бул этаж үй келелек деле. Бул жер тартыш болуп атат. 2 жумалап жок болот жайында, 2 жумалап. Ай, мага 75ке линияга суу берип кой, 150ге суу берип кой да ушинте отурабыз бизчи. Улам аман мага суу керек деп. Бүт жайнап ушинтип жазабыз. Улам группага. Мисалы үчүн могурек Элеганс деген фирма салып атканда, ошондон бизге мындай келген суу келген да, ошо булар касып атканда, биздин суу түтүктөрдүн баарын тең тешип салышты. Тешип салып биз 2-3 күнү суу жок отурдук. Себеби булар. Булар мына ошол эле айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү жекеле алы многоэтажка эмес, бизди камсыз кыла албай атат. Анан каяктагы многоэтажка 500 квартира, биякта 100 квартира болсо. Анан кайсысын камсыз кылат анан кийинчи? Кошчаңыздар барбы экен сизге? Мен өзүм тааныштырып коем. Мен атым Акылбек, фамилиям Досуев. Мына Көлбаева 36 ушу көчөдө жашайм. Биздин көйгөй былтыркы жылдын май айынан бери чечилбей келип атат. Себеби биз тиешелүү инстанциянын баарына кайрылдык, баарына жай менен бардык. ГКНБнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке кат түрүндө кайрылганбыз, генеральный прокуратурага кайрылганбыз, президенттин өзүнө жазганбыз. Ошолордон кийин кичине бир реакция болгон, бизге кат келген. Аламүдүн райондук архитектура курулуш агентствосунан кат келген. Бул жерге эч ким үй салам деп проект бизден утверждениеден өткөн эмес, регистрация болгон эмес. Кабатыры болбоңуздар, биздин көзөмөлдө турат деген кат келген. Анан мына 1 ай болду, болуп элек мына жерге келип, строительный компаниянын техникалары келип, котлованды казып баштаганда биз дагы чогулуп токтотуп калдык. ЭКТФ инспекциянын специалисттери келип, уруксат кагазыңар жок экен деп туруп чыгарып кетти, токтотуп кетишти. Эми биз дагы бир жолу мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына массалык маалымат каражаты сиздер аркылуу, себеби бул жерде чындап беспредел болуп атат. Биз мына законопослушный жителдербиз. Мына эң жашыбыз 50ден өткөн балдар, 55те менмин, 60-70ке такылган апаларыбыз, аталарыбыз өмүр бою госслужбада иштеп жүрүп, этажда жашап, эми кичине бир 10-15 жылдык өмүрүмдө жай тургун болуп, жөнөкөй жерге көчүп келсек, эми мына келип 10 сотук жерге 86 квартиралуу 7 этаж үй салам деп келип атат строительный компания. Булардын бир дагы утвержденный ген планы жок. Өткөндө бир передачаны көргөнбүз, ген план строительдердин бул конституциясы деп. Андан сырткары дагы санпи деген бар булардын. Строительный нормалар бар. Снип деп коет. Снип болуш керек. Снипте булардан азыр биз таза суунун өзүн айтып атабыз. Обратно чыккан суу каяка кетет. Инженерный коммуникационный сет деген жок бул жерде. Беркен
көйгөйдүн баары айтты, бала бакча, автостоянка ал өзүнчө. Бул жерде 86 көйгөйдөн чыккан суу каяка кетет? Жол өзү жасалган эмес. Эми көйгөйдүн баары толтура. Биз мына дагы бир жол кайталап коеюн. Законопослушный граждандар катары мына президентибиздин, жогорку саясий жетекчилердин жүргүзүп аткан саясатын колдойбуз. Мындай беспределди токтотушубуз керек. Урматтуу Комчой Кыдыршаевич, сизге кайрылабыз. Сиз эми аракет кылып атасыздар, законду иштесин, закондуу мамлекет бололу деп. Жети баштуу желмагыздай бар, бирөөсүн токтосо башкасы келип эле сиздерге деле кыйын болуп атат. Биздин да үнүбүздү угуп койсун деп биз атай мына беспределдин блогер жигиттерди чакырдык. Үмүттөнөбүз ушу бир тиешелүү чечим чыгат го деген. Рахмат. Биздин көйгөйдү чечип бериңиздер, жардам бериңиздер. Коомчулукка жеткиребиз. Биякта да бир объект, буга чейин эки объектти көрдүк. Азыр дагы бир объектиңиздер бар, Дагы кайсы жерде деп эле? Жүрүңүздөр ошол жерге барып көрөлү, ал жактын да көйгөйүнү кала. Строительная компания Бинурстрой уже 5 айдан бери үй баштады. Кошуналардан разрешение сураган эмес. Өзлөрү эле баштады. Сууну общий тартып келди. Суу тартыш болот, потому что жайында бул сары челектерди үзгөндө биздин экинчи этажга суу келбейт. А бул үй турса, если они в эксплуатацию ведут, воды вообще не будет. Биякта 2 подъезд, 12 этаж. Ошондо канча квартирада болчу? Квартирасын билем, 1 этажда 3 күтөн квартира болсо эле канча? Бир квартирада бир машина болсо байке. 80 квартира болуп кетти. Да, 80 квартира. 2 школы, 2 мектеп бар. Днем к нам не повернуть, не заехать. Дети не то, что играть, у нас даже площадки речи нету. Просто дорогу перейти невозможно, да, страшно. За детей вот отправить в магазин мы боимся. А сейчас, если эти дома въедут, у них парковка, они говорят, что у них дом с парковкой, но парковка на столько машин не рассчитана. Строительные работы ведутся ночью, мы снимали. В прошлый раз в 3 часа ночи они там что-то говорят, нам дали подогрев, нам надо ночью сделать, деди. Утрамбовка кылганда, у нас дом трёсся, окнан бары. Азыр просто, я даже не знаю, булар сыйлабай, эч кимден сурабай эле разрешение куруп атат. Госстрой кандай берди разрешение? На каком основании дали среди частных? Фирманын өкүлдөрү менен сүйлөштүңүздөр? Фирманын өкүлү келип вначале сүйлөшкөн, андан бери жок. Ну как сүйлөштү? Мен ушул үйдүн хозяинымын деди. Биз айттык, биз все равно каршы болобуз. Биз разрешение бербейбиз деди. Андан бери ал жок. Биякта вот, допустим, как вот школдор турат, небезопасно для детей. Они это ничего не учли. Үйдү салып атат. Парковка, башка жактан карап туруп балдардын площадкасы болуш керек. Жок, бизде парковка, площадка деген нерсе жок. Мына көрүп атасыңар, уже 3-чү үй куруп атат. Таких вещей они вообще не предусматривают. Потом, ну как сказать, ну, жить в частном секторе, биздин айыл, Көкжар айылы, здесь в частном секторе не рассчитан на столько домов. Здесь еще Высокотинский разлом деп коет. Он этаж салса болбойт. Госстрой кандай разрешение бияка берди, биз билбейбиз. Ушундай маселебиз болуп атат, пожалуйста. Эки жактара кайрылдыңарбы? Расмий кат менен же бир жака айыл өкмөтүнө? Ооба, кайрылдык, жаздык кат, но никакого внимания к нам жок. Булар мындай, бул строительная компания Бинурстрой 12 этажды уже салып бүттү. Алар соттошуп атат кошуналар. Алар айтат, силер соттошо бергиле, биз сала беребиз дейт. Как бы в смысле у строительной компании денег много, они будут строиться, судиться, а биз ушинтип эле жүрө берет экенбиз да. Внимания от властей никакого нет. Вот и вот построили отступ от нашего дома, ну, наверное, метров 5. Это ни по каким нормам не входят, да. Биздин экинчи этаждан көрсөңүз, терезебиз моундай. То есть они, вот как это, права человека нарушают, да, все во двор. Вот эти все 12 этажей кором барын көрөт. То есть никакой это частная собственность деген, ну, вот, никакого комфорта для жилья нет. Аянты канча бул жердин? Канча сотка салып атат? 25 сотка деп айткан. 25 сотка. Да, раньше здесь Мурда эмне болгон? Үй болгон же? Үй болгон, биякта эски үй болгон, недостроенный, заброшенный дом болду. Ошол участокты сатып алып, булар үй куруп атат. Эти жактан бери тозуп турган жерлерде. Ооба, тозуп турган жерден бары 2 этаж, ой, 2 подъезд, V-образный, 12 этаж болот экен. Азыр болсо биз Көкжар айылынын Байлин көчөсүндөгү дагы бир курулушка келдик. Бул буякты куруп жаткан компания B.com деген фирма экен, осо. Эмне болуп атат? Кандай болуп атат? Ушактын тургундары айтып кетсеңиздер жалпы эле. Саламатсыздар. Аты жөнүн таанышып койсоңуз. Мен Айтымбетов Толкунбек, ушул жердин Көкжар конушунун жашоочусу болом. Байлин көчөсүндө. Байлин көчөсүндө, ооба. Биздин качан башталды бул курулуш? Бул күзүндө башталды. Былтыр 23 күзүндө башталды.
Берден биздин кошуналардын баардыгы каршы болуп атабыз. Булар 9 этажга курганына да. Берди жол тар, канализация жок, суу проблема бизде. Жолдагы аябай тар биздечи. Көчөгөр тар экен. Көчөбүз тар. 3-4 метр. Ушуга карабай берге 9 этажга уруксат берип коюп, мына курушуп атат биякта. Элдин баары нааразы, баардыгы каршы. Айттыңар, жолуктуңарбы компания? Биз жолуктук, бердеги күрүрүп өткөн чоңдоруна жолуктук да бердеги. Алар бизге документти көрсөтүп берсек, бизге документти силерге көрсөтө албайсыз деп койду. Өткөндө биз Марал ТВга да чыкканбыз да. Ошондо журналисттер келип сураса, документти көрсөтпөй койду бизге. Силерге көрсөтө албайбыз депчи. Кимге көрсөткөн? Билбейбиз аны кимге көрсөттү. Бизге проектси немелерин коюп койчу эле го. Бизге эчтеке көрсөтпөй койду. Биз эчтеке билбейбиз, кандай документ бар, кандай документи жок. Эч бүдөмүк да. Архитектура башкаларга кат менен кайрылдыңыздар. Эмне болду? Биз кайрылганбыз кошуналар. Бирок аяктан эч кандай реакция болгон жок. Жооптор бирине бири отсылать этишет, бирине бири түшүнбөйсүз. Мынакей биздин общий катыбыз биякта толкун көрсөтчү, мынакей биздин колубуз менен. Мен колум эме болуп атпайбы? Мынакей биздин жазып атасыздар. 31 киши ушу биздин көчөдөн биз каршыбыз. Анткени Аламин районунун прокуратурасына жөнөттүк. Прокуратурасына жөнөттүк. Областной акимиатына жөнөттүк. Биздин тиги Көкжар эмесине жөнөттүк, айыл өкмөтүнө жөнөттүк. Биз бүт шарттарды берде жаздык. Биз өз күчүбүз менен берди, өз күчүбүз менен суу киргизгенбиз, өз күчүбүз менен эмелердин баары анча-мынча бүт могу таш баш эмелерди жолду лай болуп, баткак жол болуп. Сууга чейин өзүбүз тарткан. Сууга чейин. Суу маселеси абдан күчтүү берди. Жок, жайында почти жок. 3 күндөп, 2 күндөп жок болуп калды. Арыктын суусу бар, но бирок моундай эме арычный система деле жок биздердечи. Мени таң калтырган нерсе, бизде градостроительный эмелер барбы, агентстволор? Архитектурный агентство барбы, которые живут за счет наших налогов? Биз налог төлөбүз. Мамлекет барбы? Каяка карап атат алар? Могул эме жилмассив бердеги. Ну, эл 20 жылда, мынакей биз 20 жыл салдык. Жаңы салып биз жок, жаңы ошо жерге эметелик деп, монтип, бала бакырабыз менен жашайбыз. Келип алып, так гана мына 2 метр, 3 метр жаныбызда 9 этаж салып койсо, эмне деген шундук бул? Барбы мындай какие-то нормы барбы? Градостроительный, архитектурный. Бар да. А канеки ошолор иштейт? Мынакей акимиатка жазып атабыз. Архитектурага жазып атабыз. Мынакей отписка, киши таң калат. Мынакей бири-бирине салышат. Даже түшүнбөй, бир-экөөсүнө окуп койдум, бирине бири салат. Ответ жок. Адамдарды сыйлабайт. Эмне булар беспредел, государственный беспредел идет. Эмне деген шундук бул? Закон иштейби биздин өлкөдө, иштебейби? Эмне үчүн биздин налог менен жашаган гос структуралар кайсы закон менен, кайсы ой менен ушу частный үйлөрдүн арасына келип соң койтуп бир үйдү салып коюшат. Ветра эме мындай шама туруп, мисалы, жок. Эчтеке белди, талкалады. Үйдү по факту көрдүк, болду. Келди эметти. Даже башташты болду. Эч эме жок. Чыйылдап жүрөбүз. Тияка жазабыз, бияка жазабыз. Бул эмеге гос органдарга кайрылабыз. Бир дарья акса калып эле вот это вот мынакей тартып көрсөтсөңдөр болот. Эмне деген ответ бул? Бул эмне деген ответ? Даже мынакей прокуратура жасап атат. Аламединский район, село Көкжар, Баилино, мен колумдагы эме. Прокуратура района, ваше обращение о законности строительства многоэтажного жилого дома по адресу село Көкжар, улица, ошибка менен орусча жаза албаса, кыргызча эле жаза беришпейби? Ката жазып атабы? Ката, запятой деген жок, эчтеке деген жок, согласование деген жок. Эми бир өздөрүн сыйлашпайбы? Эң жок дегенде. Так, по ранее написанному в вашем обращении ОВД Аламединского района зарегистрирован деп коет. Что-то ЖУИ, анысын биз каяктан билебиз ЖУИ экенин. Материал такой-то, такой-то. Да. На данное время следственной службой ОВД Аламединской района проводится доследственная проверка. О результатах рассмотрения, принятых мерах вы будете уведомлены. Бул ошондук качан уведомить билбейт. Бу жерде прокурорго жазыптыр. Ким жазган муну? Чуйская область жазыптыр. Эми направил Кайля Жусупов какой-то, начальник отдела. Направляется для рассмотрения коллективное обращение. Бир-бирине отсылают.
Биринде эле баягы жамааттык кайрылууну жөнөттүк карагыла. Бири-бирине эле эме под копирку отсылает. Бу жерде эмне прокурор опять. Чуйская прокуратура, Чуйская область, Аламединский районга жөнөтүп атыр, Тезекбаевка. Опять направляется, ушул эле да, бир эле. Друг друга отсылает и все. А эмне үчүн келип ушул жерге карап, эмне үчүн ушул жерде эл эмне үчүн кайрылып атат деп, эмне үчүн келип ушу бир ошол жерден эме келип койбойт да, сотрудник, пусть даже айыл өкмөт да келген жок берге, не то что. Ошону айтып, эмне деген, булар эмне? Кайрылсаңар да айыл өкмөтү басып келген. Келген де жок да. Келиш сурап да коюшпайт. Эчтеке келген. Азыр силерде жаңы айыл өкмөт келди, жактан көп маалыматым жок деп Кийизбаев көчөсүнөн бери. Ал жаңы айыл өкмөттү вообще көрүлөбүз. Уктук келген, бирок көрүлөбүз. Эмне деген эме? Эгерде налог биз төлөгөн налог менен интернетте жүрөт булар уже. Интернетте жүрөбү? Жүрөт. Жардамалаппы? Жарнамасы менен. Элдер келип атабы кандай экен көрөйүн деп. Анча-мынча бир экөөнү көрүп калдым келгендерин. Ошону айтып койсоңор. Берден ала тургандарга айтат элек да, үй ала тургандарга. Албагыла берден. Берден эч шарты жок. Парковка маселеси абдан курч. Берде булардын биз угушубуз боюнча парковкасы да жок экен булардынчы. Азыр канча квартира болду? 12 квадрат метр. Билбейбиз канча квартира экенин. 12 соток. Бирок 9 этаж кезин билебиз. Берден мына жолду аябай кичинекей, суу маселеси, канализация маселеси бүт эле проблема да бери азыр. Эчтеке чечилген эмес. Алгандар берден кайра проблема болот. Бир юрист менен кайра дагы чыр-чатак болот да. Жерде котлован казып сатып атса, уже бизде котлован казып элек уже сатып, элдер келе баштады. О, сонун жер экен деп. Эмне деген бул, эмне деген беспредел, эмне деген эме? Эмне үчүн госструктуралар, эмне үчүн ушу агентстволор биздин налог менен жашап аткан, биздин налог менен айлык алып аткан организациялар безответственное отношение такое? Почему? Вот этот вопрос больше всего меня волнует. Почему бир дагы эмеси руководителин коелук бир ошол жерде сотрудник келип өз көзү менен көрүп, канча жерде салынып атат, кандай, жолу кандай, шарты барбы, жокпу, эл кандай дегенде эмне үчүн? Могу жаңы микрорайон, баары жакшынакай кылып үй салышкан. Эми келип алып сен үйүң астына эле 9 этаж коюп койсо, сен эшиктин алдыңа жөн чыга албасаң, эми ушул деген жашообу? Булар мындай жол менен бизди сатканга вынуждать этип атат. Вынуждать этип атат. Просто вынуждают. Канча соткка салып атат негизи? 12 соток. 12 соток. Салып аткан жери. 12 соткка 9 этаж. 9 этаж салып атат. Элестетсеңиз эмне? Мынакей сенин үйүң двухэтажный или бир этаж үй и 9 этаж үй турат. Сенин короң бу жерде. 3 метр деңгейин эле алып турса. Ел кандай болот? Короңу ыргытат, түкүрүшөт, төбөңөн карап турса, бул эмне деген жашоо? Биртеке мындай эме болуш керек да, план болуш керек, план развития болуш керек. 9 этаж турса, могу жерде коштолордун баарына көлөкө түшөт. Бардыгына көлөкө түшөт. Бардыгына неудобство, бардыгы мындай туура эмес иш болуп атат да аябай берди. Болуптур эме салсын, 2 этаж салсын, жанакы эмне деп коет, таунхаус деп коет, пентхаус деп коет, таунхаус. Никто не возражает, тетерде салды жакшынакай кылып. Ким бирөө эч ким эчтеке деген жок. Пожалуйста, салсын. Мынакей маңдайыбызда турат. Эч ким эчтеке дебеген жок. Булар ар бир көчөдө бирден козу карындай кылып салып кетип калышат. Проблеманын баары бизге калып атпайбы? Эмне деген бул каша менен биз калып атабыз да баары. Эми кайрылууларыңыздар барбы? Кандай эме кыласыздар? Биз эми кайрылат элек ушундай беспредел эмелерди токтотсо. Момундай элдерге биз 30 жылдан бери могу шартты араң келтирдик да, 30 жыл жашап. Астыбыз мына 30 жыл болду. 30 жыл болду асты. Бүт жолду оңдодук, светти өз күч менен тарттык, сууну өз күч менен тарттык, баардыгын тартып келип, мына эми жашайбыз деп атканда, момундай 9 этажкалар келди да, бүт чакчылекейин чыгарып атат да. Биз ушу кайрылат элек ушу чоңдоргочу, ушу эмелерге реакция кылсаңар мындай. Биртеке адам укугун сыйлаш керек да. Биртеке биздин укук берден абдан бузулуп атат. Сыйлаш керек да. 30 жыл мээнет кылганыбыз текке кетип атпайбы биздинчи. Жашайбыз деп мындай балдар үчүн жашап мындай келечек үчүн мындай өзүбүзгө условия кылып мына эми жашайбыз дегенде бүт ушундай.
келип мындай ну можно же вот например тетегилер салды мындай көп участок алды, гектар жерди алды, эметти, алысыраак, элден, микрорайон кылып салса болот да. Анан кийин эле тиги частный үйлөрдүн арасына келип эле 9 этажды коюп коюп эле биягын да сыйлабайт, биягын да сыйлайт, биягын да сыйлайт. Бул эмне деген шундук? Биртеке ну права какие-то есть бизде элде? Или бул өз билемдик болуп калганбы? Что хочу, то творю. Мен колуңдардан келгенин кылып ал деген жашоо болуп атат азыр. Ишенич кетип атат өкмөт деген нерсеге. Барбы бизде өкмөт? Бизде мыйзам барбы? Бул эмне деген эмне? Беспредел. Сөз да таппай калат экенсиң мындайда вот жиниң келгенден. Биртеке эме кандай бизди налогду монтип мойнуңан кысып алып атат? Биздин акча менен жашап атат ошолордун баары. Или ата эмеспи? Өзүнүн чөнтөгүнөн деле ошол жерде отуруп атабы же? Ошондой болгондон кийин закон деген болуш керек. Биз мыйзамдуу өлкөбүзбү же эмне өлкөбүз? Бул 20-кылымдын башы эмес да, кыца. Биртеке сыйлаш керек, закон деген бар. Өздөрүнүн эле абийин ойлош керек да өкмөт деген эмне. Биз мыйзамдуу өлкөбүз деп айтып аткандан кийин. Болбосо биз Афганистанды билгенибизди кылабыз деш керек. Айтсын ошентип. Афганистанда дали мындай болбош керек эл. Биздин талабыбыз моундай 9 этаждыкалар курулбасын берге. Кура турган болсо жана проект менен чоңундук алып барабыз. Бир 2 гектар, 3 гектарлап алып, ошол жерге куруш берсин, микрорайон кылыпчы. Анан кийин ар бир жерге бүлдүккү, чүлдүккү кылып моундай 9 этаж бизге болбойт, кереги жок мындай. Биз каршыбыз мындайга. Школ деген жок. Бу жерде мектеп жок, школ жок. Дептеген мектеп. Моун баарын канализация керек. Буларга газ моунда келген бизгечи. Буларга моу газга кошконго болбойт мисалы үчүн. Булар канализация үчүн кайра жердин баардыгын казыш керек. Бүттүгүн кайра заново надо. Суу маселесин кандай чечишет булар? Суу маселеси аябай болуп чечишет. Ошону кантип чечишет булар? Ушуга чейин чечилбеген маселе суу маселеси. Могу жерден кол менен казып кийиргем. Мурункуда улам кийирип отуруп 5-6 жолу кийирдим. Улам эле бияктан тартет, бияктан кол менен тартасың бүт. Азыр дагы биздикин казып өтсөң буякты. Чланг үзүлөт, кайра эле суу жок. Мына 1 ай болду эле кайра казып, кайра кийирип эле бир 200-300 миң сом расход болду. Эми могу жерде 9 этаж мына сүрөтү турат, тартып алсаңар болот. Бизенге канча машина турат? Ар бир үйдө жок дегенде 1-2 машина болот. Баласы, келинчеги өзү каягына коет, ичин мына бүгүн күнүгө иштеп атышкан. Көчөнүн баарын ээлейт кудем. Күнүгө иштеп атышкан, бүгүн силерди укканбы? Мына качып алып кетип калышты. Жокпу? Жок мынакей. Күнүгө эртең иштеп атабы? Жок, демалыш күнү иштеген мына турат. Мен күнүгө момундай өтөм тияка. Ошондо эртең менен саат 6-7-де келишет. Bir buçuk ya, porter. Легкую машина менен келишет, түшкө чейин ушунда, кечке чейин уже бетон казып, куюп коюшту бетонду. Кантип куюп, эмне кылат, или акчалары көппү, каяка жибер. Я. Жок, суук болсо деле куюп атышпайм. Бүгүн жок, бүгүн таң ачты, силерди каяктан угуп калды, или эмнеден укту. Эмнеден жооп берерин да билишпейби. Жөн эле каякта жашап атабыз, өзүбүз билбейбиз. Көк жардайбыз, дагы жакшы, 1 автобус, 2 автобус коштук ичине. Ато келиш да кыйын, эметиш да кыйын. Мен балдарымда 3-класс, 2-класс өтөт. 4-нчи микрорайонго барышат. 4-нчи микрорайонго барып келип окушат. 6-га барышат, Ботсатты аралап. Азыр мына өзүңөр эле ойлосоңор, могу жерге 200 машина. Эртең менен кирип чыкканда балдарыбыз окууга кетип барат, тигинтип баратат. Каяк менен эмне ойлоп, били кандай беспредел, эмне деген уже элдер түшүнбөйт, Анан өткөндө бетон куюшту булар. Жолду жаап койду, биягында техникаларды. Техниканы жолго койду. Жолду жаап салды. Техниканы ушул жерге койду. Бетонду ушул жерге алып келет, ушул жерден помпа менен куюшту. Жолду тозуп туруп. Бир эле жол эмес, 3 жол ошондой кылып куюшту. Жок, подвалы уже казылуу, куюп атат эми. Анан элдердин укугун бузуп атат да булар. Канча убакыт кире албай турган көчө, өтө албай. Жок дегенде 3 саат
жапты го дейм. 3 сааттан кем жапкан жок. Ба, жабарда мурдай жергиликтүү элди эскертиле. Эчтеке айтылган жок. Эчтеке жаап коюшат лентаны тартып. Келгендер мына таксилер келип атты, бу жерге келип токтошуп, кайра артка кетип атат. Тээ жак менен айланып келишип атат. Бу жерде эле көчө бар да, кичинекей көчө бар. Мындан келишет да бардыгы. Келип, кайра тияк менен айланышып атты бардыгы. Уже бузуп атат нормалардын бардыгын. Болгон норманын баарын бузуп атат. Биз ушу кайрылат элек ушу урматтуу Садыр Нуркожоевичке, Ташиевке ушуга чара көрүп берсеңер жакшы болот эле. Биз уже момундай 9 этаж бериге очун болбойт. Биз уже келип келбей жатып уже бүт саясий пикет эмес бул. Ооба. Бул ушул жерде жашоочулардын көйгөйү бул. Уже жолго чейин жаап уже каалагандарын кылышып атат булар. Биз этажкага каршыбыз берги. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Бишкекке катарлык жайгашкан Көк Жар айылындагы курулуш көйгөйүн чалдырып бердик. Бир катар көчөлөрдө салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушуна жергиликтүү тургандар караманча каршы. Анткени эч кандай бул коопсуздугу, ошо машинанын токтотчу жайларынын жоктугу, коммуникациянын тартыштыгы, суунун тартыштыгы ушунун баарын жүйө катары келтирип атат. Мындан тышкары бир катар мамлекеттик органдарга дагы өздөрүнүн тиешелүү каттарын жазышкан. Айрымдарынан жооп келсе, айрымдарынан али күнчө эч кандай жооп жок. Бул себептен биздин бул Көк Жар айылындагы иликтөөбүздүн биринчи бөлүгү болду. Экинчи бөлүгүндө биз тиешелүү мамлекеттик кызматтарга, анын ичинде Ала Мүдүн райондук архитектурасына, акимиятына, мамлекеттик курулуш агенттигине да барып, бул курулуштар тууралуу бир катар маалыматтарды алууга аракет кылабыз. Ошондой эле экинчи тарап болгон бул курулуш ээлери дагы бизге чыкса жакшы болот эле. Элдер менен жолугуп, өздөрүнүн проекттерин, уруксат кагаздарын көрсөтсө, аларды чагылдырып элге жеткирип берүүгө биз даярбыз. Экинчи тарапты угууга да даярбыз. Андыктан баягы элден качпай бар документтер көрсөтүп берсе деген гана ниеттебиз. Экинчи бөлүктө ушунун баарын кенен чагылдырып беребиз. Бүгүнкү иликтөө жыйынтыкталды. Кийинки бөлүктө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.